Монголия өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн арасынан жашыл инвестицияларды тартуу боюнча ийгиликтерди жаратууда. Аталган өлкөнүн Хас банкы Бириккен Улуттар уюмунун жашыл климаттык фондунда түз аккредитация алганына 1 жыл болду. Фонд башкарган ресурстардын жылдык көлөмү 100 миллиард долларды түзөт. Ал арада Кыргыз өкмөтү тарабынан ишке ашырылып баштаган жаңы доорго 40 кадам долбоорунда жашыл экономика камтылат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов өткөн аптанын соңунда Бишкекте өткөн жашыл экономика теориядан тажрыйбага бизнестин жаңы мүмкүнчүлүктөрү аттуу форумда билдирди. Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. БИФ инвестор менен ишкерди жолуктурган аянтча. Ал ишкерге да, инвесторго да кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ишкерлер өз долбооруна каражат тапса, инвестор кызыктуу долбоорлорду таап, ага инвестиция кыла алат. Бишкек инвестициялык форуму капиталга инвестиция, лизинг, стратегиялык өнөктөштүк өңдүү, финансылык инструменттерди жайылтуу менен Кыргызстанда инвестициялык рынокты калыптандырууда. Быйыл форум 6 декабрда өтөт жана билеттер сатылууда. БИФ 2017 ишкерлер жана инвесторлорго кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул тууралуу форумдун уюштуруучусу, ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров айтып берет. БИФке ошо 200гө жакын ишкер инвестиция издеп кайрылышты. Азыр ошо комиссия менен чогуу отуруп, анын ичинен бир 70 проектти тандап алдык, БИФке алып чыгабыз деп. Ошолордун үстүнөн иштеп жаткан учурубуз. Эми көпчүлүк бул жерде кандай проекттер дегенде, биз көпчүлүк ошол өндүрүш, кайра иштетүү, айыл чарба проекттерине көбүрөөк басым жасадык. Ошол эле учурда баягы иштеп жаткан проекттерге көбүрөөк эме кылдык. Бизде проекттерибиздин көпчүлүгү ошо баягындай кошумча баалуулук алып келген өндүрүш багытында болсо, анан иштеп жаткан бизнестерди эме кылдык. Ал жерде сөзсүз түрдө ошол эле инвестор издеп жаткан кишинин өзүнүн ошол эле проектке салымы канча, анан ал тармакта канчалык тажрыйбасы бар, ал тармакта билбей, ошол эле эгер инвестор менен иштешкен учурда, мисалы командасы канчалык компетенция жагынан даяр, андан сырткары бул компания качан башталган, буга чейин кандай ийгиликтерди көрсөткөн, ошол эле учурда стратегиялык планы кандай, ошо инвесторго эми кандайдыр бир деңгээлде эң мыкты болбосо дагы ошол критерийлер негизинде тандап чыктык. Андан сырткары деле азыркы учурда аларды ошол инвестор менен сүйлөшүүгө даярдап жаткан учурубуз. Ошо тандалган проекттерди алар инвестор менен кандай сүйлөшүш керек, кандай кызыктырыш керек, анын өзүнүн шарттарын кандай коюш керек, кандай шарттарда иштешет деген мемелерди чогуу иш алып барып жатканыбыз. Эми бул инвесторго дегенде бул форумдан жалпы мындай мүмкүнчүлүк, кандай мүмкүнчүлүк, эми пайда деп мүмкүнчүлүк деп айтсак, мисалы ошол эле өзүнүн ишини мисалы диверсификация кылат эле, мен курулуш тармагында иштеп жатсам, мисалы мен башка тармакка да өндүрүшкө эме кылып койсом, баягы альтернативдүү 2-3 тармакта иш алып барат элем. Ошол эле учурда мисалы мен акчам бар, бирок мен ишкер эмесмин. Мен эгер даяр иштеп жаткан проекттер болсо, ошол тармакка кирип, мындай партнер болуп, акчаны иштетсем, үйдө сактабай же эме кылбай деген бизде эмелер болсо, ошолор менен бир жакшы мүмкүнчүлүк болот. Ошонун жанында эле бул азыр мисалы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан да бир 50гө жакын ишкер күтүп атабыз. Алар менен дагы мисалы баягы B2B эме кылганга аябай эки тараптуу жолугушуу, сүйлөшүүлөрдүн үстүндө ишкерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Эми бул 1000 ишкер катышкан форум, бул өзү ишкерге эле эң чоң бир мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө негизи азыр ишкерлердин баары эле жакшы билишет. Бизнестин эң чоң бир мемеси бул баягындай тааныш, коммуникация, баягындай контакт аркылуу аябай бир меме болуп калды. Ошол эле аянтчада бул өзүнүн идеясын түрткөнгө, өзүнүн идеясына инвестиция тапканга же өзүнүн товарына клиент тапканга, бул мындайча айтканда бир аянтча потенциалдуу клиент, потенциалдуу партнер, өнөктөш тапканга, инвестор тапканга бир жакшы мүмкүнчүлүк. Ошол эле жерде мисалы бул кыргызстандык ишкер үчүн бул 1000 ишкер катышкан бир эле кыргызстандык эмес, мисалы ошол эле Казакстан, Бирлибокто Тажикстан, Өзбекстандык ишкерлер менен дагы баягындай өзү кызматташуу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болот. Биз ошол эле учурда ошол эле өзбек казактарга да айтып атабыз. Силер биздин аянтчада бир эле кыргыз ишкерлер эмес, ошол эле Тажикстан, Казакстандан келген ишкерлер менен дагы өзүңөрдүн мемеңерди сүйлөшүп алганга жакшы бир мүмкүнчүлүк деп айтып атабыз да. Эми бул форумдун негизги максаты ошо инвестор менен ишкердин жолугушкан жери деп ушул форматты көбүнчө айтабыз.
Андан сырткары деле азыр мисалы биз ал жерде баягы ишкерлерге багыт берүү максатында, мисалы бизнес азыр заман бизде коом бат өзгөрүп атат. Мисалы көп нерселер кыска мөөнөттүк иштеп эле токтоп калып атат. Аны ошо мисалы дүйнөдөгү өзгөрүүлөр, региондогу өзгөрүүлөр биз каалайбызбы, каалабайбызбы белгилүү убакыттан кийин Кыргызстанга да келет. Анан ошол ишкерлерге баягы багыт берүү максатында мисалы дүйнөдө моундай өзгөрүү болуп жатат, бизнес тармагында моундай трендтер болуп жатат. Бул примерно бизге 3-4 жылда Кыргызстанга келип калат. Биз азыртадан баштап ошол өзгөрүүлөргө даярданып башташыбыз керек деген бир мемеде ишкер үчүн бир маалымат алганга аябай жакшы бир аянтча деп айтсак болот. Андан кийин бул жерде буга чейинки форумдарда эле мисалы инвестор, андан кийин ошо партнер, клиент тапкандан сырткары ишкерлер ошол биз ушундай атмосферага келип, өзүбүзгө баягындай стимул, мотивация алып, бизде ушундай ийгиликтүү ишкерлердин тажрыйбасы менен таанышып, ошого карата баягы бизде мисалы перспективаны көрүп, тажрыйба өзүбүздүн кайсыл жерде кемчилигибиз бар, кайсыл жагынан иштешибиз керек деп, мисалы баягы семинар, тренинг, мисалы сырткы көргөзмөлөргө, чет өлкөлүк мемлекеттерге катышкан ишкерлерибиз бар. Бул биздин орто жана чакан ишкерлер үчүн, буларга да бир кошумча, бул жерде бизде ийгиликтүү Кыргызстандагы ишкерлерибиз чыгып өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, мындай ишкерлер үчүн аянтчада тажрыйба алууга, мындай багыт алууга бир жакшы бир аянтча деп ишенсек болот. Андан сырткары бул жерде чет өлкөлүк уюмдар, чет өлкөлүк өкмөттүн өкүлдөрү катышат. Алар менен деле бир мамиле, контакт түзүп эме кылган болот. Идея, максат, аракет, жыйынтык. Бишкек инвестициялык форуму сиздин максаттар ишке ашкан аянтча. 6 декабрь Бишкек инвестор менен ишкер жолугушуучу жер. Бизнес олуттуу оюн. Жогоруда айтылгандай эле Бишкек инвестициялык форуму өз бизнесине каражат издеген ишкерлер үчүн эң керектүү аянтча. Мындан тышкары ишкер дагы инвесторду кайдан кантип издейт? ЖИА бизнес ассоциациясынын инвестиция темасындагы атайын окутуучу роликтеринин бүгүнкү темасы инвесторду кайдан издейбиз? Инвесторду кайдан издейбиз? Ар кыл бизнес аянтчалардын мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Кыргызстанда мындай аянтчалар анча көп эмес, бирок бар. В первую очередь, Биринчи кезекте Бишкек инвестициялык форумуна катышуу зарыл. Ишкерлер үчүн инвестордун көңүлүн бурдуруу үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк. потенциальных инвесторов. Дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бул бизнес ассоциацияларга мүчө болуу. Биринчиден, ишкер жергиликтүү өнөктөштөрдү таба алат. Экинчиден, Кыргызстанга инвестиция кылам деп кызыккан чет элдик инвестор алды менен активдүү бизнес ассоциацияларга кайрылат. Алар Соода өндүрүш палатасы, эл аралык ишкер кеңеш, ЖИА жана башка. Жакан жана орто бизнес менен активдүү иштегени болсо, ЖИА. Ишкер уюмдун башка мүчөлөрү менен да тааныша алат. Бул өз потенциалыңды жогорулатууга жана маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк жараткан жакшы аянтча. Көпчүлүк инвесторлор өлкөдөн тышкары экенин жана алардын 95% Кыргызстан деген өлкөнү билбесин эстен чыгарбаңыз. Өлкө сыртында болуучу бизнес окуяларга көз салып, ылайыктуу аянтчаларды издеңиз. Президент, премьер-министр чет өлкөгө чыкканда андагы бизнес делегацияга кошулууга аракет кылыңыз. Эгер өз күчүңүз менен инвестор таба албасаңыз, анда инвестициялык компаниялардын кызматынан колдонсоңуз болот. Кыргызстанда чакан жана орто компанияларга инвестиция тарткан компаниялар бар. Алардын кызматынан колдоноордон мурда инвестициялык компания буга чейин канча инвестициялык келишим түзгөнүнө караңыз. Бишкектеги айрым көп кабаттуу үйлөр күндүн энергиясы менен жылытылып, ысык суу менен камсыздала баштады. Азырынча Борбор калаанын 2 жерине жалпы саны 500 данага жакын коллекторлор орнотулду. Анын жалпы аянты 1000 квадрат метрге барабар. Салыштырмалуу айта турган болсок, бул миллиондук ири шаар үчүн эле эмес, кичинекей айылга да аздык кылат. Эки объекттин курулушуна 15 миллион 600 миң сом сарпталып, долбоор өзүн 5 жылда актайт деп күтүлүүдө. Ал эми күндүн энергия алуучу коллекторлордун эксплуатациялык мөөнөтү 50 жылга деп белгиленген. Коллекторлордун кубатын колдонуу менен Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасы сууну жылытуу үчүн от казандарга сарпталчу көгүлтүр отту жыл сайын дээрлик 3 миллион сомго үнөмдөйт. Мындан улам айрым финансы кредиттик уюмдар энергиянын кошумча булагы саналган мындай долбоорлорго инвестиция салууга даяр экенин билдирүүдө. Сатып алынганы бул эң негизгиси бул күндүн нурун алуучу коллектор деп коет. Ошол коллекторду Кытайдан алганбыз. Анткени
мировой рынокто баасы тарабынан ошолордуку туура келгенге байланыштуу. Ал эми анын комплектующий запорный арматура дагы мунан жалгыз андан көп бөлүгү бар, анын баарын Чехиядан алганбыз. Бул иштөө принциби парниковый эффект деп коет. Күндүн нуру тиет, ал күндүн нуру биринчи айнекке тиет, айнектин ылдыйкы бетин абсорбер деп коет. Ошол тийген нурду чагылдырып жибербей бүт толугу менен жутуп алуучу материал болот. Ал специальный материал, что 100%га чейин келген нурдун баарын өзүнө кабыл алыш керек. Кабыл алып нурду анан өзүнүн ылдый жагында трубкада, медный трубкадан, чтобы сурок службасы көбүрөөк болсун деп, ошого жылуулукту ошого өткүзүп берет. А трубканын ичинде сырткы турган объектиде ичинде суюктук бар. Ал суюктук дагы өзү ушундай тандалып алынган суюктук гликоль деп коет. Анын характеристикасы кышында -50 градустан +120 градуска чейин иштей ала турган суюктук. Ушул параметрде ал эч кандай өзүнүн свойствосын жоготпойт, иштей берет. Чтоб кышында тоңбойт, жайында аягы ысып кайнап кетпейт, ошондой суюктук болот. Ошол суюктукка анан күндүн нурун алып алып, ал кайра келип, теплообменник деген жабдуу бар. Ушул жерге келет, через насос аркылуу айланып, кайра эле ошондой эле замкнутый круг тегеренип эле жүрөт, ошол эле суюктук. Бияка келип энергиясын муздак сууга берет, муздайт өсүп, кайра кетет, кайра күндүн нурун алат, ошол процесс кечке кайталанат. Ал эми экинчи контурунда котелдон, котельниядан өзүбүз даярдаган суу бар, муздак суу. Муздак суу келип, тигиден жылуулугун алып, кайра барып аккумулятордон бак деп коет, ошол жерге суу топтолот да, анан керектүүчүлөргө ошондон ары берилет. Ошол процесс кайталанат. Күн, так как бул солнечный коллектор деген ушу күндөн көз каранды, күн бар убакытта эле гана иштей алат. Күн чыкпай калса иштей албайт. Эң негизги булардын кубаттуулугу ошо жайын мезгилине туура келет. Кышында 8 саат, 10 саатка чейин иштей алат. Азыр бул жерде бунун иштеп турганы бул дополнительный деп коебуз. Анткени ал өзү гана баардыгын жабдуулап, өзү баарын жылуулукту бере албайт. Бул келген муздак сууну азыр бир 11-12 градус муздак суу келет. Ошонун температурасын 35-40 градуска чейин кышкы маалда. А жайында аны 70-80 градуска чейин температураны көтөрүп берип турат. Анан ал көлөм суусу болгону саатына 12-15 тонна сууну жылытат. Биздин керектүүчүлөрдө адам көп жылуулукту талап кылат да. Ошондуктан биз аны муну дополнительный колдонуп атабыз. Дагы мындан тышкары котел газды иштетип, анан сууну дагы булардын аралашмасы менен сууну көбөйтүп анан берип атабыз. Бул жерде иштеп аткан котельняга бир жардамчы оборудование иштеп берип атат. Биздин саноолор боюнча бул 168 киловатт деп атабыз. Бул 16800 квадрат метр аянтты туура келген үйдү жылуу бере алат. Бул көп кабаттуу бир 2 подъездүү үйдү, 7 кабаттуу үйдүн ошонун жылуулугун камсыз кылып бере алат. Бул как бы пилотный проект болуп атат. Тестирлөө режиминде 1 жылдан кийин анан чындап эле бул канча кубаттуулукту берет экен, канча жылуулукту алса болот экен, ошону анан так кайталабыз да. Ошолорду билиш үчүн ар бир объектиге, ошо 2 объектиге теплосчетчик деген приборлор койгонбуз. Ошо 1 жылда орнотулгандан баштап, ошо 1 жылдын ичинде канча жылуулукту биз алдык, ошону көрсөтүп бере алат. Бунун заводдун берген паспорттары боюнча 15-25 жылга чейин буну техобслуживание деп коет. Биз ошонун мөөнөтүнө жеткизбей ар бир канчалык жакшылап кармасак, ошончолук мунун сурок службасы чоңое берет. Бул жол менен 20-25 жылга чейин булардын ошо кетирген каражатыбыз 15,6 миллион деп атабыз да. Анан общий жалпы аянттар менен эсептеп, кубаттуулугун эсептеп чыкканбыз. Ошол кубаттуулугунун негизинде алган жылуулуктун энергиясы бизге канча пайда түшүрүп атат. Ошо менен биздин эсептөөлөр боюнча бул 5 жылдын ичинде өзүн актайт. Өнөкөй эле жарандардын кайрылуусу көп болот. Келип көрсөк болобу, кантип алдыңар, силерден ушундай маалымат алсак болобу, жардам бере аласыңарбы деп. Ооба, кайрылуулар көп, элдин кызыгуусу бар деп атат. Ушул иш аткарылгандан кийин көп информационный сеттерден кийин уже бизди биле баштады ушундай иш кылганыбызды. Банктардан дагы биздин эң биринчи ачылышыбызда атайын Азия банкын чакырганбыз. Ушундай эң биринчи чоң курулушта алар келип көрүүдөн кийин өздөрүнүн предложениясын бере баштады.
ушундай эгерде ушул тарапта да иш жүргүзө турган болсоңор банктар силерге финансировать этип берүүгө даяр деп. Азыр ушул тарапта биздин жетекчибиз иштеп атат. Кудай буюрса ушул маселелер чечилип калса, биз планга киргизип атабыз. Чоң объекттен котельный, ротор, кеч деген мындан да чоң объектилерибиз бар, потребительдер да аябай чоң. Ошол жака коюп иштейбиз деген. Бул жерде күн жылуулугун алуучу жабдуулар Орто Сай деген котельнинин территориясына салынган. Орто Сай котельниясында буга чейин обслуживающий персоналдар бар. Алар өздөрүнүн жумушун кыла берет. Ал жерде котелдор бар, отказандар. Алардын газын, суусун температурасын карайт. Андан тышкары ушул буну салгандан кийин өзүнчө бөлүп ушуну карап техникалык жактан көзөмөлгө алуу үчүн штат бөлүнгөн жок. Анткени андайдын кереги деле жок. Бул жерде бул жабдууга караган бир насос. Мурда өзүнүн бул котельныйда канча адам иштесе, ошолор эле келип карап коет. Буга өзүнчө кишилерин бөлүп эмени узартып, баасын чоңойтуунун кереги жок да. Ошого обслуживающий персоналдын кереги жок бул жерге. Анан эң булардын техобслуживаниясы болгон эле терезесин күн тийгенде чаңдан көп баса турган болсо чаңын жууп туруш керек, башка эчтекени требовать этпейт бул. Кыргыз коомунда жашыл технологиялар кымбат деген стереотип бар. Бирок жыл сайын жашыл технологиялардын баасы улам арзандап, ага улай жашыл бизнес үчүн финансы булактары да көбөйүүдө. Жашыл технологиялар бул экологияны коргоо гана эмес, бул алды менен пайдалуу. Технологияны өндүрүшкө же жеке чарбачылыкка бир жолу сатып алуу менен көп жылдык өзүрүн көрүүгө болот. Бир 15-20 жылды мурун эстесек, уюлдук телефондор эле башында эң бай адамдар эле сүйлөшө алчу. Анан бир маалда ал телефондор кеңири жайылып, азыр билбейм, уюлдук телефону жок кишини таппайсың да, тескерисинчи. Жашыл технологиялар деле ошондой болуп баратат. Анан негизги революцияны Америкадагы окумуштуулар көбүнчө чын айтканда, анан Европадагы окумуштуулар, ал эми Кытайдын өндүрүүчү компаниялар кылып атат да. Мисалы Элон Маскты алалы, Тесланы. Азыр анын кылып аткан эмгеги ошол уюлдук телефондор ар бир адамга кандай азыр жеткиликтүү болсо, жетиштүү болсо, жашыл технологиялар да ошондой бир деңгээлге жетет деп мен ишенем. Бул келаткан 5 жылдын ичинде менин оюмча Кыргызстанда айтыш кыйын, бирок ошол эле Орусияда же жакын өлкөлөрдө, мисалы Казакстанда экспо болду, жанагы чатырга койгон күн панелдери же болбосо жана жылытуучу насостор, саркын сууну тазалаган технологиялар эми ар бир 5-үйдө болуп калат деген эсептөөлөр бар да. Биздин Кыргызстанда деле мен азыр булар өтө кымбат технология деп айтыштан алысмын. Себеби дегенде өзүм ошол бизнесте иш жүргүзүп аткандыктан иш жүзүндө көрүп жатам, орто деңгээлдеги ишкерлер дагы азыр ошондой технологияны көп ала баштады. Себеби дегенде бизде эмне үчүн бул тарифтер өсүп жатат. Себеби дегенде электр энергиянын наркы өскөндөн өскөнгө кетип атат. Ал эми биздин өзүбүздө мунай чыкпайт, мунайды сатып алабыз. Ошол эле учурда азыр маалыматка, интернетке, баягы интернет үчүн кеңири тарап атпайбы, тез элечи. Анан отуруп эсептеп көрсөң, Кыргызстанда илимий тастыкталган 289 күнөстүү күн бар да. Бул деген эмне түшүндүрөт? Бир 300 күн биз ошол күндүн энергиясын колдонуп, өзүбүздүн баягы мурункудай баягы илимий эксперименттерге эмес, күнүмдүк эле оокатыбызга колдонсок болот деген түшүндүрөт да. Мисалы өзүмдүн тажрыйбамдан айтып берейин, мен эң биринчи алып келген технологиямды алып келип кардарга саттым. Ошондо бир жылда эле бир эле технологияны сатып алдым. Ал эми азыр 3 жылдан кийин ушул 2017 жыл бүтө элек статистиканы айтсам, жалпы 11 долбоор ишке ашыртырбыз. Бул демек мен 11 технологияны саттым дегени, ар бир ай сайын мен бирден сатып отуруп 11ге жетиптирмин. Азыр мына 12-ай болот. Ошондо дагы бир келишимибиз бар. Эгерде ошону ишке ашырсак, демек менин сатуу көлөмүм 12 эсеге өстү деген түшүндүрөт да.
Бизнесте бизде кардарларды биз сегменттерге бөлөбүз. Жана англисче термин бар эмес, B2B жана B2C депчи. B2C сегменти бул болсо баягы жөнөкөй кардарларда бул үй чарбачылыгы же болбосо жөнөкөй чарчы метр көп үйлөр көмүр менен жылыталбай же көмүр аябай көп короп атканчы алар көптөрү ишкер адамдар эмес, алар жөнөкөй эле мисалы мамлекеттик кызматкер же болбосо бюджеттик бюджетте иштеген адамдар же ишкерлер. Көптөрү баягы түшүнүп-түшүнбөй жалпылап алып алар айтат да, эми биз экология үчүн эме кылып атабыз, бизге мисалы бул көп деле пайда алып келбейт депчи. Бирок мен азыр ошондой адамдар менен көбүнчө түшүндүрүү иштерин көп жүргүзөм. Айтам, жок, сизге деген бул 5 жылдын ичинде акталат. Сиз 5 жылдын ичинде жаккан көмүрүңүз мисалы ушуга барабар. Бирок сиз 5 жылдан кийин көмүр жакпайсыз, ушуну дагы 20 жыл пайдаланасыз депчи. Ал эми B2B сегментинде бул корпорациялар же компаниялар, алар мен түшүндүргөнгө чейин эле өздөрү эсептеп туруп, бул бизге ыңгайлуу экен, бул бизге жакшы үнөмдөө жана сарамжалдуу пайдалануу жана жакшы киреш алып келет экен деп тез эле эме алышат, ынанышат. Жашыл технологиялар өнүгүп атканда эри шаркак финансылык институттар жана финансылык булактарда өнүгүп атат да. Мисалы 5 жыл мурун банкка барып мен күн панелин же болбосо суу тазалоо системасын сатып алам, ошого насыя берип десең эч ким берчү эмес. Азыр эл аралык жанакы мисалы келтирейин, Европа өнүктүрүү банкы же Азия өнүктүрүү банкы же болбосо өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде мисалы Чех экспорт банкы жеке ушундай жашыл экономика продуктусуна атайын насыяларды берип жатат да. Мисалы Европа банкынын астында Кирсев деген жакшы долбоор бар. Эгерде сен ошол тандалган бир банктардан насыя алсаң, жашыл технологиялар сатып алганга 20% чейин кайра акчаңды сага грант түрүндө кайтарып берет. Бул деген жанакындай стимул да, ошол жашыл технологияны пайдаланганы үчүн депчи. Ал эми мисалы Чех экспорт банк аркылуу чоң ири компаниялар бияктын банктын акчасын коротпой эле түз эле ошол импортер өлкөгө заводко эле банк өзү төлөп коет да, бияктагы кардар бир 5 жылга чейин кутулуп бүтөт. Үстөк пайызы бир 4% да. Негизинен Кыргызстан өлкө катары мына 2015 жылы жана Париж саммитинде келишимге кол коюп, ошол глобалдык бир жанагы көмүр кычкылтек газынын абага деңгээлин кыскартыш үчүн ошол демилгенин мүчөсү катары болгон. Бирок быйылдан баштап биздин парламенттен ратификацияланып, анан кол коюлгандан кийин толук кандуу мүчө болду да. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Биз жыл сайын ошол глобалдык фонддон $100 миллион ошол жашыл технологияларын жанагы экологиялык абалыбызды жакшыртканга акчаны ала алабыз деген түшүндүрөт да. Биз азырынча ала элекпиз, бирок биздин кошуна Тажикстан мамлекети мисалы $100 миллион алып, өздөрүнүн жанагы ГЭС курууга жумшаганга коротушту. Бирок жакшы жери бул деген насыя эмес, бул гранттык түрүндө берилген акча. Себеби дегенде дүйнө жүзүндөгү эң ири өнүккөн өлкөлөр атайын бир казына түшкөн, ага деген $100 миллиард топтоп туруп, ошол жана көмүр кычкылтегин эң көп абага ыргытып жаткан өлкөлөргө мисалы жана көмүр мештерин алмаштыруу же өндүрүштөгү жанакы көмүрдү жакканды такыр жоготуу, жана мунай продуктларын жаккан жоготуунун бир четинен басым кылып, бирок ошол эле учурда алар сунуш кылышат да. Аны эмнеге алмаштырса болот? Ошол жанакы инновациялык жашыл технологияларга алмаштырыш керек. Кыргыз мамлекети ошол эл аралык жана стандарттарга өзүнүн мыйзамдарын ыкташ керек. Ыктап, ошого биз бир гармонизация процессинен өтүп туруп, жана ал мындай процессте мына акча турат, келип алгыла деген эме жок, аяктачы саясат. Биз өзүбүз Кыргызстан мамлекет катары жанагы керектүү кагаздарды толтуруп, өзүбүз барып сурап, бизге мындай долбоорго керек деп туруп алышыбыз керек да. Демилге биз тараптуу болуш керек. Негизги маселе ошондо. Полиэтилен баштыктары дүйнөнүн экологиялык көйгөй бойдон калууда. Жыл сайын дүйнөдө 4-5 триллион пакет өндүрүлсө, анын 1 триллиону таштандыга ыргытылат. Жылына алардын кесепетинен 1 миллион куш канаттуулар жана миңдеген жаныбарлар өлөт. Учурда Тынч океанынын түндүк бөлүгүндө 15 миллион чакырымга созулган желим калдыктарынын аралчалары бар.
Анткени жыл сайын дүйнөлүк океанга 6 миллион тоннадан ашык пластик ыргытылат. Окумуштуулардын маалыматында желим курамына жараша 100 жылдан 1000 жылга чейинки убакытта чирийт. Маселени чечүү максатында 40 мамлекетте желим баштыктарын өндүрүүнү кыскартуу же толук чектөө киргизилип, аны сатуу жана колдонууга тыюу салынган. Желимден баш тартууга багытталган кичи жана ири долбоорлор көп. Алардын бири Zero Waste, нөл калдыктар же таштандысыз жашоо кыймылы. Капитал аталган кыймылдын принциптерин карманып жашаган бишкектик Элина Каракуловадан мындай жашоо образынын максаты тууралуу сурады. Таштандысыз жашоонун принциби бул өз эрк менен таңгакталган же бир жолу колдонулуучу товарларды күнүмдүк турмушта кыскартуу. Мындай мамиле аркылуу адамдар таштандылардын көлөмүн азайтууга аракет кылышат. Элинанын үй бүлөсү менен бул эрежелерди карманып жашаганына 2 жылдан ашты. Алгач ал пластик бөтөлкөлөрүн колдонууну кыскартуудан баштаган. Каждое утро я набираю воду в свою бутылку многоразовую. Күн сайын эртең менен көп жолу колдонууга жарамдуу болгон бөтөлкөгө суу куюп алам. Аны жанымда алып жүрөм. Муну бир жолу колдонулуучу желим контейнерлердеги сууну сатып албоо үчүн жасайм. Ошондой эле майлыкты кошуп алам. Ал кафеде керек болуп калышы мүмкүн. Мында массалык түрдө кафе жана тамактануучу жайлар тарабынан ыргытылган ак салфеткаларды колдонуу зарылчылыгы жок болот. Салфеток, которые выкидываются массово у нас в кафе, в общепите. Кыймылдын жолдоочулары желим баштыктарынын баардык түрүнөн баш тартып, анын ордун алмаштырган буюмдарды колдонууну туура көрүшөт. А это то, что я использую уже на кухне у себя. Ал эми булар мен ашканада колдонгон кадимки эле айнек банкалар. Мен аларда күрүч, кургатылган мөмө жемиштерди жана башкаларды сактайм. Жана буга окшогон капчалар. Ар башка өңдөгү боолору бар каптар. Мен аларды атайын тиктирдим. Тилекке каршы Кыргызстанда бир дагы дүкөндө булар сатылбайт. Ошол себептүү атайын тапшырык берүүгө туура келди. Алардын көлөмү да ар башка. Поэтому пришлось самой заказать. Они разных размеров, во-первых, и они с разными цветами, с тесемкой. То есть вот это я использую для... Мисалга мен муну нан, печенье салуу үчүн колдоном. Ал эми кызыл боолуу капчалар чийки продуктлар үчүн. Базардан сатып алган помидор, бадыраң жана башкалар. Албетте, кургак продуктларды буларга саласың. Түрдүү көлөмдө жасаткам, кичинелер, чоңдору бар. Мисалга бул жака 2-3 килограмм алма салып койсо болот. 2-3 килограмма чего-нибудь, яблок. Азыркы күндө идиш-аяк жана кир жуучу каражаттардын көптөгөн түрлөрү бар. Өндүрүүчүлөр керектөөчүлөргө каалаган баа жана сапаттагы продукциянын тизмесин күн сайын кеңейтүүдө. Бирок саламаттыкка кооптуу болгон тирикчиликте колдонулган бул химиялык каражаттарды ыксыз сатып алуулардан да кармануу керек. Всю свою бытовую химию, которая тоже, кстати, производится в пластиковой таре, я заменила на более органичные продукты. Химиялык каражаттардан жасалып, пластикалык идиштерде чыгарылган тиричилик каражаттарындагы органикалык продуктларга алмаштырдым. Азыр идиш жуучу эч кандай каражат колдонбойм. Жөн гана кокостон жасалган кир самын сатып алам. Анын жардамы менен эч коркпостон мөмө жемиштерди, идиштерди дагы жууйм. Аны менен кир жууса дагы болот. Даже можно им стирать, в принципе. Вот это порошок тоже покупается, он в холщовой. Бул болсо кир жуугуч порошок. Ал эко дүкөндөрдө гендерден жасалган баштыкчаларда сатылат. Бул порошокто да органикалык нерселер көп. Курамы экологиялык таза, анда кокос, сода бар. Мен азыр ушул эле порошокту колдонуп жатам. Жыты жок жана аллергия кылбайт. Поэтому я знаю, что там содержится, и я использую вот только этот сейчас порошок. Он не имеет запаха, он не вызывает аллергии никакой. Вот, использую уксусную эссенцию. Уксус эссенциясын колдоном. Аны ар кандай майлар менен аралаштырам. Экалип майы же чай дарагынын майы. Бул каражат курамында хлор жана триклозан бар көптөгөн химиялык каражаттарды алмаштыра алат. Булардын баарын биздин чоң энелерибиз, апаларыбыз азыркыдай химикаттан турган тазалоочу жана жуучу каражаттардын түрүүчү калеккезге чейин табигый жол менен жасап колдонуп келишкен. Это очень натуральные средства, которые использовали и наши бабушки, и наши мамы. Таштандысыз үй кыймылына кошулгандар максималдуу түрдө пластиктен жасалган буюмдарды кыскартууга аракет кылышат. Бул ошол эле желимден жасалган тиш жууган щеткага да байланыштуу. Элина аны бамбуктан жасалганына алмаштырган. 20 жылдан бери АКШнын Калифорния штатында жашаган француз тектүү Беа Джонсон айым экологиялык бул көйгөйлүү маселени чечүүнүн жолун издештирип, 2008 жылдан баштап жогорудагы эрежелерди кармана баштаган. 2013 жылы жарыкка чыккан анын Таштандысыз үй китеби АКШда бестселлерге айланган.
Бул капитал экономикалык абзору болду. Ушул жана башка бизнес темалар менен 3-күнү ушул эле маалда кесиптешим Айсулуу Тикимбаева тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз, ишиңизге ийгилик.